Достор барыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүнкү видеороликте биз Достор барыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүн биз сиздер менен торговля кылабыз и также бүгүн биз сиздер менен акыркы неделябыздын результаттарын чыгарабыз, достор. Балансыбыз көрүп турганда деле $4607 кайра болуп калды. И каждый жума сайын да понедельник либо воскресенье мен Pocket Option'дан вывод кыламын да. Сиздер бул бардык выводтарымды менин Telegram каналымда көрсөңүздөр болот. И бүгүн достор мынакей мен вывод кылдым, достор. Акча чыгардым. Давайте мынакей историяга кирели. И акыркы вывод бүгүн, достор, мынакей 18 август $6800, достор, өзүмдүн криптовалютама вывод кылдым да. И акча уже түштү, криптовалюта аккаунтума түштү и мен уже обналичивать эттим, достор, ал акчаны. И каждый жума сайын, достор, сиздер дагы ушундай результат алсаңыздар болот. Каждый день биз торговля кылабыз. Күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да, эки маалда торговля кылабыз. Также биз сиздер менен түз эфирде дагы торговля кылабыз, прямой эфирде. Телеграмымда, достор, бардык результаттарымды, торговляларымды жана биз менен команда чогуу торговля кылган подписчиктер менен дагы көрсөңүздөр болот. Бул жакта бардык отзывдарды и сиздер дагы кошулуп алсаңыздар болот, достор. Айтканда деле VIP чатыбызда эки маал торговля болот. Күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да. Кошулуш үчүн ссылка видеонун описаниясында болот же комментариянын башында болот. Ошол жака өтүп каттап алсаңыздар болот, достор. Ошондо мен 21 июндан бери, достор, сиздер менен чогуу торговля кылып обучение кылып келатамын. И получается бул уже 60-шы видеоролик, да, 60-шы видеоролик. И ошол убакыттан бери мен бул аккаунтуман $35,000 вывод кылдым, достор. Болгону $10 менен, да. Вот. И сиздер дагы, достор, минимальный хотя бы бир $30-50 менен сиздер дагы трейдингди баштап көрсөңүздөр болот. Конечно же, трейдингди баштап атканда негизинде реальный счет менен көп обучение кылыш керек, достор. Бул жерде основной нюанстар болот. Ал нюанстарды, обучениялар только реальный счетто келет, да. Обучение реальный счет менен только обучение ала аласыздар, достор. Кааласаңыздар, демо счет дагы бар. Бул жакта мынакей учебный счет, демо счетту которулуп алып, стратегияларды үйрөнсөңүздөр болот, достор. Мисалы, эгерде сиздер трейдингти бир $500 менен баштайын деп атсаңыздар, анда практиковать этиңиздер, демо счетту $500 чейин түшүрүп туруп, и $500 менен реальный $500 менен канча көтөрсөм болот, и кайсы стратегияларды колдонуп торговля кылсам болот деп ушинтип үйрөнсөңөр болот да, демо счетту. Ошондуктан азыр болсо, достор, биз торговля кылабыз. Бүгүн понедельник, рыноктун ачылышы күнү, жаңы жуманын күнү да. И бүгүн биз сиздер менен, достор, торговля кылабыз. И также бүгүн бизде экинчи сессия кечки саат 9-да болот, достор. 21:00. Если сиздер видеороликту бүгүн көрүп атсаңыздар, бүгүн жазып кошулуп алсаңыздар болот, достор. Азыр болсо биз торговлябызды баштай берели. Биринчи балансымды мен $25 коёмун, достор. $25 и 2 сделкадан ачамын, достор. Валютная пара австралиец, новозеландец, 30 секунддук таймфреймде бизде бул жерде графигибиз простейший индикатор RSI деген индикаторду кошуп алсаңыздар болот. Биринчи торговляга отурганда бул индикатор сиздердин перекупленность жана перепроданностьту көрсөтүп турат. Азыр болсо бул жакта мен 1 мүнөткө 2 опцион ачамын покупкага, достор. Бул жакта көрүп турганда деле RSI'быз зона перепроданностька кирип азыр кайтып атат график. Значит, бул жерде график азыр бизде өсүш керек да. Ошондуктан мен бул жакта сделкамды сатып алууга үстүгө ачып атамын, достор. Итак, биринчи сделкабыз 5 секунд калды сделкабыздын жабылышына, и биринчи опционубуз успешно плюска жабылды, достор. Балансыбыз $4633 чейин көтөрүлүп калды да. Баштап атканда биз $4550 менен баштаганбыз. Отлично. Давайте дагы бир жолу бул жакта 1 мүнөткө мен покупкага ачамын, достор. Дагы 2 опцион, анткени графигибиз бизде бул жакта кыйла эле көтөрүлүш керек да. Анткени бул жакта биз 1 мүнөттүк таймфреймди деле карап турсак, бизде бул жакта мынакей RSI индикаторубуз зона перепроданностьтан кайтып атат. Значит, бул жакта кичине чоңураак подъем болуш керек. Ошондуктан мен дагы бир жолу үстүгө эле ача беремин, достор. Анткени тренд бизде бул жакта көрүп атканда деле астыга кетип аткан трендибиз бизде алмашып атат, үстүгө кетип атат. Ошондуктан сделкамды покупкага ача беремин. Давайте бул сделкабызды избранныйга коюп коелу. Бул жакта бизде процент доходность түшүп кетиптир эле. Мен байкабай калыптырмын, достор. Биздин биринчи сделкабыз дагы 38-52%ке жабылып калыптыр, достор. Мен муну байкабай калыптырмын. Так, все, бул сделкадан бул жакта биз ачпайбыз, достор. Давайте кийинки валютный парага өтөбүз. Мен сиздерге түшүндүрүп берип атып, мен могуреки процент доходностьту байкабай калыптырмын, достор. Бул менин ошибкам, ошондуктан бул менин ошибкамды азыр кайра жабышым керек да. Так, 30 секунддук таймфреймде бизде мынакей валютная пара австралиец доллар ОТС. Бул жерде бизде нисходящий тренд болуп, мынакей бизде ступенькалар болуп, графигибиз батылдамдык менен көтөрүлүп атат да. Бул жактан дагы биз 1 мүнөткө сатып ала беребиз, достор. Мен бул жерде 4 опцион ачамын, 4 сделка,
и буну избранныйга коёмун дагы, и кийинки валютная парага өтө беремин. Кийинки валютная пара канадец японская иена OTS болот. Бул жерден мен сделкамды покупкага дагы ачамын. Биздин астыңкы уровень поддержкабыздан график түртүнүп атат. 1 мүнөткө бул жакта дагы 2 опцион сатып аламын достор. И байкап турушубуз боюнча бул жакта бизде RSI индикаторубуз дагы, бул жакта бизде зона перепроданностьтан кайтыптыр да, көрдүңүздөрбү? Перепроданность болгон, линиябызга келди и резкий подъем болуп баштаптыр да. Ошондуктан бул жакта сделкабызды покупкага ачабыз достор. Бул сделкабызды дагы избранныйга коебуз и давайте биринчи австралиец доллар сделкабызды байкап көрөлү. Бул жакта биздин графигибиз минуска жабылып атыптыр. Көрүп турганда деле биздин бул жакта свечаларыбыз нижний уровеньдер биздики все астыда эле болуп жабылып атат. Бул жакта дагы көрүп турганда деле биздин свечабыз моореки минимумубузду обновлять этти да. Анда бул жактан биз сделкабызды азыр астыраак уровеньден покупкага ачышыбыз керек болуп калат достор. Бир аз күтөлү, дагы бир просадка болсун и 1 мүнөткө сатып алабыз достор. Дагы бир жолу догон менен да. Так, бул жерде мен уже 8 сделка ачышым керек болуп калат. И канадец японская иена. Так, бул жакта дагы биздин графигибиз кайрадан эле биздин астыңкы уровеньибизге түштү. И бул жактан дагы мен 4 сделка ачамын достор. 4 сделка $100 покупкага. Все, бул эки сделкабызды биз кайрадан эле экинчи жолу перезаход кылып атабыз достор. Өзүм бардык видеоролигимде мен түшүндүрүп айтамын. Стратегияңарга толук ошол стратегия менен кетишиңер керек. Если анализиңер үстүгө болуп атса, анда экинчи опцион, үчүнчү опцион дагы ача берсеңиздер болот достор. Только жакшыраак точканы тандап, жакшыраак уровеньден ачканга аракеттенишиңиз керек да. Вот, азыр биз перезаход кылып атабыз астыраак уровеньде да. И байкашыбыз боюнча биздин перекрытиябыз успешно плюска жабылып атат достор. Так, 8 секунд и графигибиз кыйла эле көтөрүлүп кетти достор. Отлично. Сделкабызды плюска жаптык. Давайте дагы бир жолу анализ кылайлы 30 секунддук таймфреймде. И да, көрүп турганда деле биздин индикаторубуз толугу менен отрабатывать этти. И бул жерден дагы бир жолу мен покупкага ачамын достор. 2 сделка менен. Так, канадец японская иеналарыбыз плюска жабылды. Көрүп турганда деле графигибиз уровеньге жылды да. Мынакей үстүнкү уровеньге келди бул жакта. И бул үстүнкү уровеньден биз 1 мүнөткө давайте продажага ачабыз достор. Анткени график уровеньден уровеньге жылат. И үстүнкү уровень, зеркальный уровень поддержкабыз бизде бул жакта азыр реакция болуп, график кайтышы керек достор. И если дальше график көтөрүлүп кете турган болсо, анда достор биз жакшыраак уровеньден перекрывать этебиз, жакшыраак точкадан ачып. Так, австралиец доллар OTS көрүп турганда деле сделкабыз бул жакта дагы плюска жабылды и дагы бир жолу достор мен бул жакта 2 сделка менен дагы бир жолу покупкага ачамын достор. Анткени биздин графигибиз көрүп турганда деле минимумубузду обновлять этти, бул жактагы минимумубузду астыракта жабылды и резкий подъем болуп кетип атканын байкасаңыздар болот достор. Бул жакта бизде тренд аябай күчтүү болуп атат, ошондуктан дагы бир жолу покупкага ачып беремин. Так, канадец японская иенадан көрүп турганда деле биздин үстүнкү уровень сопротивлениябыз туруштук берип атат, ошондуктан дагы бир жолу достор мен бул жакта 4 сделка менен продажага ачып беремин достор. Анткени бул уровеньибиз бизде мынакей мурда бул жакта отскоктор болгон да. Мынакей бул жакта дагы келип отскок болуптур эле, экинчи жолу келип отскок болгон, үчүнчү жолу келип отскок болгон, төртүнчү дагы отскок болгон и потом уже бул жакта бизде пробитие болуптур да. И эми астыдан үстүгө келип атат бул уровеньге. Ошондуктан бул жакта бизде небольшой разворот болуш керек астыга да. Ошондуктан биз сделкабызды продажага ачтык. Так, да, бул жакта биздин сделкабыз минуска жабылды. Ладно, давайте эми башка валютный парага өтөлү. Башка валютный парадан деле биз анализ кылабыз. Так, валютная пара швейцарский японская иена OTS, бул жакта бизде менен сделкабызды продажага ачабыз достор. Так, 4 сделка менен бул жакта продажага ачам, анткени бул жерде уровень сопротивления бар экен. Азыр түшүндүрөмүн. Так, канадец японская иена акыркы секундубузда графигибиз көтөрүлүп кетти достор. Көтөрүлүп кетти да, и бул сделкабыз акыркы секундда болгону бир 5-6 пунктка эле минуска жабылып калды. Ладно, дагы бир жолу достор, үчүнчү жолу попытка беребиз. Үчүнчү жолу дагы бул жакта мен продажага ачамын. Если үчүнчү жолу дагы болбой калса, анда бул жерде анализибиз бузулат и биздер менен бул валютный парадан ачпайбыз достор. Так, бул жактан мен эмнеге продажага ачтым да? Мисалы, швейцарский франк японская иенада бизде бул жерде тренд көрүп турганда деле бир линияда кетип атат. Бул жакта бизде мынакей сопротивление бар экен. Мурда бул жакта бизде отскоктор болгон да. Давайте мен силерге муну алып көрсөтөйүн. Уровень сопротивлениядан бизде отскоктор болгон мынакей. Именно ушул линияда. Азыр болсо график дагы бир жолу келди и бул жактан график кайтыш керек да негизи. Давайте байкайлы. Да, графигибиз дагы бир аз көтөрүлүп атат. Бул уровеньибизди пробитие кылып атат достор. Экинчи уровеньди дагы коелу. Мынакей экинчи уровень моякта болот экен. И дагы бир жолу достор, дагы бир жолу 1 мүнөткө бир аз күтөбүз. Үстүрөөк пиктен бул жактан мен сделкамды 7, 8, 9, 10 сделка менен бул жакта продажага ачамын достор. Кийинки уровень сопротивленияда мынакей. Биринчи уровень бул жакта экен эле. Бул жакта көп жолу
график токтоп туруп ушул линияда, и үстүрөөк уровеньде дагы бир уровень бар экенин көрдүңүздөрбү? Бул жакта дагы 2 жолу график кайтыптыр, бул жактан келип кайтыптыр, экинчи жолу келип кайтыптыр. Бул уже экинчи уровеньден биз перекрытие кылып ачып атабыз. А если бул уровенибизди дагы пробитие кылып кете турган болсо, анда биз азыр мынакей 1 мүнөткө коебуз дагы, графикти алыстатабыз и эң үчүнчү уровеньди дагы коебуз достор. Мынакей үчүнчү уровенибиз бул жакта болуп калат экен достор. Могул жакта да аябай кыйла эле өсүп кетиш керек экен. Анын үчүн да давайте байкайлы бул сделкабыз кандай жабылат экендигин. Так. Блин, график кайра туруп калды бул уровеньден да. Так. Жарым сделка плюс. Калгандары минус болуп калды да. Так, мынакей 1 2 3 4 5. 5 сделка плюс, 5 сделка минус болду достор. Так, давайте дагы бир жолу биз сделкабызды бул жакта 1 мүнөткө ачабыз продажага. Дагы 10 сделка ачамын достор. $25. Ооба достор, бул уровенибиз бизде пробитие болду. Кийинки уровенибизге чейин биз бүтө албайбыз. Давайте кийинки валютная парага өтөбүз. Так, кийинки валютная парадан дагы анализ кылайлы. Кийинки валютная пара евро доллар ОТС болот. Тренд бизде восходящий болуп атат. Көрүп турганда деле биздин максимумдарыбыз өсүп атат и минимумдарыбыз дагы өсүп атат достор. Биз болгону морики линияны коебуз, линия тренданы и приблизительно ушул жерден биз сделкабызды покупкага ачышыбыз керекпиз. Мындай түздөп алабыз. И ушул линиядан биз сделкабызды 1 мүнөткө покупкага ачып берсек болот достор. Мен уже кийинки сделкамды көбүрөөк суммага ачамын. Так, мисалы 20-25 сделкага ачамын достор. Все. Менин акыркы сделкам достор. Если бул сделка минуска жабылып кала турган болсо, анда мен торговлямды токтотом достор. Балансым менде 4000 бир белекат болчу эле да, $4500. Азыр $3470 болуп калды. Если минус болсо, анда достор торговлям кийинки сессияга өтөт. Кийинки сессияда мен торговлямды дальше улантам, анткени бул жерде психология көп ролду ойнойт. Если дальше торговля кыла турган болсоңор, минустун артынан эле минус болуп жабыла берет достор. И акчанын артынан чуркай баштайсыңар. Лучше кое туруп кийинки күнү же болбосо кийинки сессияда торговляны уланткан жакшыраак болот достор. Так, сделкабыздын жыйынтыгына 17 секунд калды. Так, давайте 5 секунддук таймфрейм коюп байкайлы. И байкашыбыз боюнча биздин линия трендибизден биздин графигибиз көтөрүлдү эле, но кайра түшүп кетти. Болгону биздин 6 сделкабыз плюска жабылып калды. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 сделкабыз плюска жабылды. Давайте дагы бир жолу достор шанс берели. Анткени көрүп турганда деле мынакей линиябызда турат. Линия трендибизде да, и бул жерден 1 мүнөткө мен дагы 3300гө чейин түшүрөйүн да балансымды. Все, мен акыркы сделкам болот. Все, достор, $3300 калды баланста. Акыркы сделкам. Если плюс болсо плюс, если минус болсо, по-любому торговля токтотом достор. Все, биз силер менен азыр лимитке келип калдык. Дальше торговля кылган туура эмес болуп калат. Ошондуктан биз экинчи сессияда достор жолугушабыз. Экинчи сессияда прямой эфирде кечки саат 9-да башталат достор. Сиздерди прямой эфирде күтөмүн. Сиздер менен ушул таң туура торговля кылыңыздар жана акча табыңыздар. Кийинки видеодо көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.